Италиянын врачтары дүйнөлүк саламаттыкты сактоо мыйзамынын катуу талабына вирустан өлгөн адамдарды союуга баш ийбей изилдеп көрүшүп, ушундай нерсени аныкташты. Бул вирус эмес, атайын өлтүрүлүүчү бактерия экени билинди. Ал бактерия атайылап тромб пайда боло турган, адамды өлүмгө дуушар кыла туруучу бактерия болуп чыгарылган. Ушинтип Италия өлкөсү COVID-19 деп аталган оорунун себебин аныктап чыкты. Ичке кан тамырлардагы кан уюп калышы адамдын өлүмүнө алып келген. Медицина тилинде тромбоз деп аталат. Буга каршы күрөшө турчу антибиотиктер аспирин. Бул дүйнө жүзүнө сенсациялык жаңылыкты. Италиялык врачтар өлгөн адамды союп текшерип көрүшкөндө билишти. Азыр Италияда протоколдордун алмашуусу болуп жатат. ДССМ глобалдык пандемия оорусун алып салды. Дары бар болгон экен. Ал туурасында ДССМ Кытайларга кабар бербей турган. ДССМ үчүн бул чоң бизнес болчу. Аныктама: Италия саламаттыкты сактоо министрлиги. Бардык элге, тууганыңа, кошунаңа кабар бер. Бекерден кары адамдардын убал болуп өлгөнү жөнүндө. Биз карапайым элди пандемиялык психозго тушурган каргыш тийгилердин дүйнө элине чип жана вакцинация колдонуу аракетине Кудайдын дүйнө элинин каргышы тийсин. Алар чипизация жасап, бүт дүйнө элин жүгөндөп алууну максат кылып ишке ашырмак болгон. Дүйнө элин 500 миллионго түшүрмөк болгон. Азыр эми мындай жол менен сакаюунун аракетине өтүүбүз керек. 100 миллиграмм аспирин жана апронакс, парацетамол ичүүбүз керек. Эмне үчүн? Себеби COVID-19 канды коюлтуп, канды кислородко муктаждыгын пайда кылат. Кан коюлуп, акырындык менен өпкө жүрөктүн иштен чыгышына себеп болот. Адам дем ала албастан тез өлүп калат. Италиялык врачтар ДССМ протокол сунушуна каршы чыгып, өлгөн адамды бүтүндөй колу бутуна чейин жарып көргөн. Бардык вена жана артериялык коюуланган канга, эң негизгиси мээге кан жетиштирген эмес. Бул диагнозду билген соң Италия саламаттыкты сактоо министрлиги тез арада дарылоо протоколун өзгөртүп, ооруган адамдарга аспирин, апронакс, парацетамол берүүгө өтүштү. Жыйынтыгы пациенттер оорудан сакайышка өтүштү. Бир күндүн ичинде саламаттыкты сактоо министрлиги үйүнө 14 000 адамга жооп берди. Шашылыш тез бул кабарды бардык жерлерге жөнөткүлө. Дүйнө жүзүнүн байлары биригип, эл саны азайган кезде кайрадан үйүшүп, өздөрү дүйнөнү башкарып, бирдей акча чыгарып, калган 500 миллион элди кол астында жылдырбай иштетип, көзөмөлдөө жүргүзүүнү көздөп план түзүшкөн.